Эмгек милдеттери. Эмгек кызматы. Бул жумушту штаттык жүгүртмөгө ылайык, кызматка жараша кесип жана багытка карап аткаруу. Кызматкердин кызматтык милдеттери. Кызматтык милдеттер кызматкердин эмгек келишиминде бекитилиши керек. Практикада көбүнчө эмгек келишиминде кызматтык милдеттер белгиленип, кызматтык эреже көрсөтүлбөйт. Биле жүрүү керек. Эгерде эмгек келишимине кол коюуда сизди арызга кызматтык көрсөтмөлөрдү тааныштым деп жазууну өтүнүшсө, сиз кызматтык көрсөтмө менен тааныштырмайынча кол койбоңуз. Кызматтык көрсөтмө менен тааныштырган соң, сиз тааныштым деген ай, күнү жазылган көчүрмөнү сураңыз. Кызматтык көрсөтмө так даана жазылышы керек. Кыскартылып же айкын болбосо, кийинкиге талаш тартыш маселе жаратышы мүмкүн. Дисциплинардык жоопкерчилик. Дисциплинардык жоопкерчилик бул тартиптик жаза. Анын ичинде кызматтан бошотуу түрүндө кызматтык милдеттерин мыйзамсыз аткаргандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы, тартипсиз жосун жасагандыгы үчүн колдонулат. Кызматкер бир гана өзүнүн кызматтык милдетин аткарбастан, иш берүүчүнүн ички иш тартибин сактоого милдеттүү. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси. Дисциплинардык жазалардын түрлөрү: эскертүү, сөгүш, жумуштан бошотуу. Иш берүүчү жазаларды көбөйтүүгө укуктуу эмес. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 146-беренеси. Процедуралык тартиптин жол жобосу. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренесине ылайык, тартиптик жаза колдонуудан мурун иш берүүчү кызматкерден жазуу жүзүндө түшүнүктү талап кылууга милдеттүү. Кызматкердин түшүнүгү 2 иш күнүнөн өтүп берилбесе, анда ага жараша акт түзүлөт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси, 2-бөлүк. Дисциплинардык жоопкерчиликтин чара көрүүнүн мөөнөттөрү. Дисциплинардык чара көрүү, тактап айтканда, тартип бузуу болгон күндөн 1 айдан кеч калбай, кызматкердин ооруп же эмгек өргүүдө болгонуна карабай башталышы керек. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси. Кандай болбосун, тартиптик жаза укук бузуу жасалган күндөн тартып 6 айдан кечиктирилбестен пайдаланууга мүмкүн эмес. Ал эми аудиттин, финансылык чарба иштеринин ишмердүүлүгү же текшерүүнүн натыйжалары боюнча ал жасалган күндөн тартып 2 жыл өткөндөн кийин колдонулушу мүмкүн. Көрсөтүлгөн убакыт кылмыш ишин козгоо убактысын камтыбайт.